Урматтуу туугандар, дагы бир жолу кайталап айтайын. Бул нерсени кылыш өтө оңой эмес экен. Биз айткандай эле, биз бүгүн чогулуп таштайбыз, биз митинг кылып таштайбыз, биз көңкөрүп салабыз дегенде эмес азыр. Азыр деген 21-кылым. Азыр деген биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бүт нерсени мыйзамдуу чечишибиз керек экен. Жана митинг кылам, элди чогултам, элдер чогулабыз. Бул неме Даниэлди коркутпошту, ошентип чогулабыз дегендин баары жалган. Мына азыр өзүмдүн үйүмдө отуруп сиздерге жеткирип атам бул маалыматты. Ошондой рейд кылабыз, митинг кылабыз деген адамдардын баарын азыр 3-4 адамды камап койду. Ушундай адамдын аркасынан дагы силер кетип калбооңуздорду дагы бир жолу өтүнөм. Кудай буйруса, эртең саат 8-де кантип оформление болот, ошол боюнча кантип амнистия кылып беришет, ошол боюнча барабыз. Биз ал жерден бүт көйгөйлөрдүн баарын айтабыз, Кудай буйруса. Бунун монча кредити бар. Бул эми маяктан 100% эле кишинин баарына кредити бар экен да, бир 100дүк эмес, 70% кишинин. Ошонун баарын айтабыз. Бүт кишилер кредитке алган, бүт кишилер кредитин төлөйт. Ошонун баарын айттык, Кудай буйруса. Эртең эми ошол боюнча бүт ответин берет экен. Ошол үчүн дагы кичине сабыр кылып күтө туруңуздар. Бирок эртең саат 8-де биз 3 байке бул группадан барабыз. Ошол жерге азыр биз резюме толтурдук, өзүбүздүн аты жөнүбүздү. Ошонун баарын азыр группага бөлүшөм. Чоң рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Кара Суудагы Тураталы базарынын мыйзамсыз менчиктештирилген жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, жалпы 4,93 гектар жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткени аныкталган. Прокуратура сотко кайрылып, доо арыз канааттандырылды. Анын негизинде райондук прокуратура мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттигине кайрылып, жыйынтыгы менен базар баасы 890 миллион 985 миң 950 сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылды деп айтылат маалыматта. Жапаровдун бул айтканы айдоочуларга жагат. Садыр Жапаров унааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүүнү киргизүү сунушуна каршы чыкты. Бул тууралуу 12 декабрда президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов соц тармактагы баракчасына жазды. Ал мамлекет башчысы бул демилгени эмне себептен колдобой турганын тизмектеди. Учурда өлкөдөгү эски унаалардын саны азайган. Такси кызматын көрсөткөндөр унаалардын техникалык абалы жакшы болушуна биринчи кезекте өздөрү кызыктар. Эң башкысы милдеттүү түрдө техникалык кароону киргизүү. Бул функцияны өзүнө алган органда коррупциялык тобокелдиктерге жол ачышы ыктымалдыгы жогору. Жогорудагыларды эске алуу менен президент Садыр Жапаров тех кароону кайра киргизүүнү караган мыйзам долбоорун коомдук талкуудан алып коюу сунушун берди деп жазды Алагозов. Швецияда Мбаппеге байланыштуу зордуктоо иши жабылды. Швециянын прокуратурасы француз футболчусу Мадриддик Реалдын чабуулчусу Килиан Мбаппеге карата зордуктоо жана эки сексуалдык касылуу боюнча козголгон ишти жабуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу прокуратуранын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, жабырлануучу тергөө иштерине катышуудан баш тарткан, ал эми далилдер жетишсиз болгондуктан ишти улантуу мүмкүн эмес деп табылган. Мбаппе буга чейин француз Канал Плюс телеканалына берген маегинде эгерде сотко кайрылсам, күнөөсүздүгүн далилдей турганын айткан. Мен бул ишке эч кандай тиешем жок, мен тынчмын, бул тууралуу самолетто билдим. Швециянын бийлиги мен же менин командама кайрылган эмес деген оюн билдирген футболчу. Украинанын Запорожье облусуна Орусиянын Таганрог шаарына чабуул болду. 10 декабрда Украинанын Запорожье шаарында орусиялык ракета чабуулунан 8 киши мерт болду. Бул арада Украина президенти Владимир Зеленский жаңы ракета ийгиликтүү сыноодон өткөнүн билдирди. Ал эми АКШ Украинага камакка алынган орусиялык активдердин кирешесинен $20 миллиард кредит бөлөрүн кабарлады.
Я находилась в своем кабинете. Жарылуу болгон учурда мен өзүмдүн кабинетимде болчумун. Эч нерсени уккан эмесмин. Бөлмөнүн ышыгы бир убакта бизди басып калды. Жанымда дагы бир дарыгер бар болчу. Ага катуураак тийди. Мен өзүм эптеп чыгып эле жардамга чакырам.